Гүлмира Турдубаева Баткен областынан келген. Ал уз өнөрчүлүгү менен 5-класстан бери алектенет. Килем токуганды ага апасы үйрөткөн. Энеден кызга өткөн кол өнөр чеберчилигин уз айымдын кыз келиндери жана неберелери дагы аркалап келишет. Гүлмира айым көптөгөн эл аралык этнофестивалдарга катышып келет. Ал эми Лейлек килемдери көргөзмөсүн жыл сайын өткөрүүнү салтка айлантып алган. Бул ирет дагы уникалдуулугу менен айырмаланып, табигый жүндөн жасалган килемдердин түрү коюлган. Биздин алдыбыздагы арабы килем. Муну 4 адам согот. Муну даярдоо үчүн биз койду кыркып тазалап, жипти даярдаганыбыздан кийин, курганыбыздан кийин бир жумада бүтөбүз. Бир айда ошондо биз 2 килем, арабы килем даярдашка жетишебиз. Биз өзүбүз уюм болуп түзүлүп алабыз. Бир үй бүлөдөн чыгып, биз бирибиздикине алгоо катары согобуз. Акчага эмес, алгоо кылып кезектешип бүтүрөбүз. Бул арабы килемин токуганга болжол менен 1 айдан ашуун убакыт кетет. Ага 50 килограмм жүн керектелет. Аны ирип алган соң түксүз ою чиймелер түшүрүлүп токулат. Арабы килеминин өзгөчөлүгү дал ошол түксүздүгүндө. Баасы 20 000 сомдон жогору турат. Ал эми бул көз жоосун алган жүл килеми, башкача айтканда түктүү килемдин токулушу көп мээнетти талап кылат. Болжол менен узундугу 4 метрди, туурасы 2 метр 70 сантиметрди түзгөн килем 2 айдын аралыгында жасалып бүтөт. Ага 25 килограммдан ашык түр колдонулуп, четиндеги эришчип накта пахтадан жасалган. Килем 35 000 сомдон жогору бааланат. Түктүү килемге арабыга караганда түр дагы көп кетет, айырмасы. Анын түгү болот. Арабы килемде түгү жок. Түк килемге кайчы, бычак менен токмок колдонобуз. Токмок менен уруп, ар бир байлаганда аркакты өткөзүп токмок менен урабыз. Кайчы менен кыркып, кийин бир карышча соккондон кийин аны тараш деп коет, бизде тараштап тегиздейбиз бардыгын бирдей ыкмада. Бул кызыл түстөгү килемдер болсо атайы түрдүү өңгө боелгон. Анын өңү чыгып кетпеш үчүн казанга салынып кайнатылган. Лейлектин уздары килемдерден тышкары жай намаз, ат көрпөлөрү, боз үй жасалгаларында колдонулчу буюм тайымдар жана автоунаа комплектилерин жасашат. Кол өнөрчүлөрдүн айтымында табигый каражаттардан токулган килемдерге буйрутма көп. Алар кызы себине берилет. Ошондой эле чет элден келген туристтер дагы кызыгып сатып алышат. Лейлек килемдери көргөзмөсү 30-сентябрга чейин Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде өткөрүлөт. Кайыр Жайлообекова, Урмат Усенов, НТС.